ушул микроавтобус бизге ушул Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик тарабынан келди. Биз буга ошол билим берүү, райондук билим берүү бөлүмү аркылуу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине ошол сунуш жибергенбиз да. Себеп дегенде биздин Бакыян айылы Тамчы булак айылынан, ошондой эле Камаш айылынан 3 айылды бириктирип турат. Өзгөчө мына Камаш айылынан келген окуучулар үчүн өтө катаал жол. Кышында, жазгы жамгыр убактысында мына баткак болот. Ошо аралыгы 3,5 километрден басып келишет да окуучулар. Бул жагы Тамчы булак айылынан дагы ушу 3 километрге жакын аралыктан келет. Ошондуктан ушул балдарды мектепке ташып келүү максатында ушинтип билдирме бергенбиз. Мына ушул өтүнчүбүз ишке ашып отурат. Бүгүн өтө кубанычтабыз. Буюрса мынакей автобус келди. Бүгүн биринчи күнү баарыбыз мынакей окуучулар алгачкылардан болуп отуруп кетип атабыз. Депутаттар, айыл башы бар. Сонун балдардын да маанайы жакшы. Балдарга эле эмес, алыс жактан ошо эжекелер да аябай чарчанып келишчи. Эми бүгүндөн баштап жыргайт, жаңы эле сабактан чыккыла, МТФга жөнөйсүңөр десе, баардыгы чурулдашып чыгышып, жакшы маанайда кетип атабыз, кыздар? Сонун болуп атат. Жакшы, аябай жакшы сүйүнүп атабыз. Достор, Камаш айылына келдик азыр. Орозмамбет акенин үйүнүн жагы. Ушул жер акыркы конечный боло турган болуп атат. Бул жакта айыл башы, айыл кеңешинин депутаттары баарыбыз бир сыйра кайсыл жерлерге токтоп, кайсыл жерден окуучуларды алып кетет, ошолор боюнча такташып атабыз негизи.